Сакал тууралуу сиз билбеген кызыктуу фактылар. Бул видеону көп адамдар көрүш үчүн видеого лайк басып, достор менен бөлүшүп, жана бул видеону өзүңүзгө сактап коюңуз. Биринчи факт. Эгер сиз жаңыдан сакал кой баштаган болсоңуз, анда сиздин жакындарыңыз теги сакалың алып койчу, вообще жарашпаптыр. Атасынан мурда сакал койсо болбойт деген сыяктуу суу кечпеген сөздөрдү айтышат. Экинчи факт. 2012-жылы Оксфорд университетинин окумуштуулары изилдөөлөрдүн жыйынтыгында сакал адамдагы тери рак ооруларынан жана ар кандай жаман бактериялардан сактайт деген жыйынтык чыгарышкан. Үчүнчү факт. Австралиялык окумуштуулар сакал күндүн зыяндуу нурларынын 95%га чейин сактаарын аныкташкан. Натыйжада адамдын бетине брыз түшпөйт, адам ар дайым жаш жана сулуу көрүнөт. Төртүнчү факт. Башка изилдөөлөрдүн негизинде окумуштуулар ооруканага кайрылган адамдардын үстүнөн изилдөөлөр жүргүзүшкөн. Натыйжада сакалдуу адамдардан вирус, бактериялар аз чыккан. Ал эми сакалы жок адамдарда бул көрсөткүч бир нече эсеге көп чыккан. Бешинчи факт. Сакалды кырган учурда бетте көзгө көрүнбөгөн майда жаракаттар пайда болот. Ал жерде вирус, бактериялардын жашап кетиши үчүн жакшы шарттар түзүлөт. Ал эми сурамжылоолорго келсек. Сурамжылоолордун негизинде сакал эркекти сүрдүү жана сулуу көргөзөрүн айтышкан. Ал эми жетинчи факт. National Geographic каналы эксперимент өткөрүшкөн. Натыйжада сакалдуу адам башка адамдарда өзүнө болгон ишеничти бат ойгото алган. Башкача айтканда, адамдардын ишеничине бат кире алган. Тилекке каршы бул ишеничти адамдар азыр башка жака колдонуп жатышат. Бул айтып өткөндөрүбүз баары мусулман эмес, гайридин адамдардын илимий изилдөөлөрү. Ал эми сакал тууралуу исламда эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындан 1400 жыл мурда эле сакалыңарды кое бергиле, муртуңарды кыскартла деп өзүнүн куттуу хадисинде айтып кеткен. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.